Алла Таала бизге дин берди. Бактылуулук кылыш үчүн берди динди. Буйруктарды берди, орозо туткула. Алла Таала берди бул буйрукту. Биздин пайдабыз үчүн берип атат. Орозу намаз окугула. Биз намаз окусак Аллага пайдасы тиеби? Жок. Орозо тутсак Аллага пайдасы тиеби? Жок. Biz оңолсак Аллага пайдасы тиеби? Жок. Дүниеде 7 миллиардтан ашык адам бар. Ушунун бардыгы аулия болуп кетсин. Аулия, пайгамбар болуп кетсин ушунун бардыгы. Аллага кыпындай да пайдасы тийбейт. 7 миллиардтан ашык адам бар. Бардыгы шайтан болуп кетсин. Арам иштерди кылсын. Аллага кыпындай да зыяны тийбейт. Алла Таала бенденин пайда зыянынан кажети жок Алла Таала. Ин ахсантум ли анфусикум. Эй, силер эгер бир жакшы иш кылсаңар, өзүңөр үчүн кыласыңар. Жакшылыктын пайдасын өзүңөр үчүн кыласыңар. Жакшылыктын пайдасын өзүң көрөсүң. Башка бирөө эмес. Ата жакшы болсо, өзү үчүн жакшы. Өзүнүн кабыры үчүн жакшы. Ахирети үчүн жакшы. Бала жакшы болсо, өзү үчүн жакшы. Өзүнүн ахирети үчүн. Эне жакшы иш кылсаңыз, ошо жакшылыктын өзүңүз үчүн кыласыз. Өзүңүздүн кабырыңыз үчүн кыласыз. Өзүңүздүн ахиретиңиз үчүн кыласыз. Бирөө үчүн эмес. Сиздин ахиретиңиз үчүн бирөө ыйлабайт. Мен силерге бир нерсе айтайын. Күйөөсү өлүп калды. Эмне үчүн ыйлап атат? Ушу күйөөмдөн айрылдым деп ыйлап атат. Мени тойго алып барат эле. Мени карайт эле. А сен менен кабырда эмне болуп атат да бирөө иши жок. Балдары ыйлап атат. Атам өлүп калды. Эмне үчүн? Бизди коргойт эле, мектепке алып берет эле, конфет алып барат эле, конфет алып берет эле. Бирөө урушса болушат эле. Ошо атабыз жок болуп калды. Атасы кабырда эмне болуп атат? Ага иши жок. Ага анын абалына ыйлаган бирөө жок. Ата энеси ыйлап атат. Баласы өтүп кетти. Эмне үчүн ыйлап атат? Ушунча чоңойттук эле, бизди карай турган учурда өлүп калды да. Дарылата турган учурда, тияка бияка алып бара турган учурда өлүп калды да. А кабырда эмне болуп атат сен менен бирөөсүнүн иши жок. Күйөөсү ыйлап атат. Эмне ыйлап атасың? Аялым өлүп калды. Эмне үчүн? Ушу балдардын апасы эле дагы төрөп берет эле. Мен аялым эле тамак аш жасап берет эле. А өзүнүн кызыкчылыгын эле ойлоп атат булчу. Тамак аш жасап бериш керек, кийим жууп бериш керек. Сен менен эмне болуп атат кабырда? Бирөө дагы ыйлабайт сага. Biz özümüz üçün güyeylü, özümüz üçün rayım kılaylı, kabırımızı bu dünyada nurlaylı. Kantip. İn ahsantum li anfusikum. Eğer sizler bir jakşı iş kılsaňar, jakşı söz aytsaňar, tuğra söz aytsaňar, tuğra ibadat kılsaňar, jakşı işlerdi kılsaňar, özüňөр üçün kılasaňar. Laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat. Allah çeçim çıgarıp koydu. Özgörülbөгөн ereje, altın ereje. Her bir can, laha ma kasabat, her bir can jakşı iş kılsa paydası özüne, jaman iş kılsa ziyanı özüne. Mına Allah'ın erejesi mına. Jaman iş kılsanız, qarıgasanız ziyanını özünüz tartasız. Uşaktasanız ziyanı özünüzge bolot. Uşul жерде туруп алып bir Бишкекте бирөөнү ушактап атабыз да. Ал аял дордойдо иштейт, ал жөн эле жүрөт. Biz мына жакта ушактап күнөөнү алып атабыз. Ага күнөө жазылбай эле турат. Мага күнөө жазылып атат да. Жала жаап атам. Бишкекте бирөөнү көрө албастык кылып атам. Ал көрө албастыктын күнөөсү мага жазылып атат. Ага көрө албастыктын күнөөсү дагы жазылып атат, оорусу дагы келип атат. Психоват этип атат, нервничать этип атат. Эмне үчүн анда ушундай, менде жок. Ал беймарал үйүндө тамак ичип жүрөп, эмне эле кылып атат? А сен менен иши жок, сен көрө албастык кылып ооруп атканың менен. Күнөө сага жазылып аткан, мен иши жок. Мага эмне кереги бар анда бирөөнү ушактап, бирөөгө жала жаап, бирөө көрө албастык кылып, бирөөнүн артынан каргап, бирөөнүн артынан тилдеп, мага эмне кереги бар мунун? Урматтуу эже карындаштар, мынакей ушуга динибиздин чакырыгы ушул. Алла субханаху ва таала бизге ушундай берди, кереметтүү дин берди. Бактылуу болуш үчүн баарыбыз бактылуу боло алабыз. Балалуу болбогон аялдар да бактылуу болот биздин динибизде. Балалуу болбой калды, бул бактысыздыктын белгиси эмес. Ажырашканга себеп эмес бул.
Балалы болды, только кыз эле болуп калды бардыгы. 5 кыз, 6 кыз, 7 кыз. Ушуга кейигендер бар. Тооба кылдым, я Алла. Бергенине шүгүр. Бул бактысыздык эмес. Кээ бирлерди билебиз. Кайненелери, эмне үчүн сен кыз төрөй берет экенсиң? 3 кыз кетириш керек. Я Алла, Кудайдан коркпогон, кабырдан коркпогон, өлүмдөн коркпогон. Кандай деген бул? Айша энебиз балалуу болдубу? Айша энебиз баласы бар беле? Кызы бар беле?